Assalamu alaikum, momун мусулман bir туугандар. Мен бүгүн bir окуядан кийин şu видеону тартууну, кайрылууну туура көрдүм. Бүгүн 1-февраль 2023-жыл. Ош областынын Окат району Кулатов айыл өкмөтүндө атын атабай эле коеюн, бир өзүмдүн жакын инилеримдин бири мага байланышка чыгып калды. Звонок кылып, өтө көп суммада акча керек болуп калды, жардам кылып туруң дегенде, кандай акча, эмне болду, тынччылыкпы десем, бир аяш атам бирөөнүн машина менен дебелеп кетиптир, өлүп калыптыр. Ошол ишти бүтүргөнгө азыр акча керек экен, анан телефонду өчүрбөй туруп, ушуну таап азыр терминалдан салышыбыз керек экен, ошого жардам кылып туруң, биз сизге кайтарып беребиз бир күндө деп. Анан көп сумма акча жок, менде бир 30-40 миңдей эле акча бар десем, ошону алып келе калың деди. Анан туруп тур, мен азыр барам сага. Булар алдамчылар болушу мүмкүн, эч нерсе кылбай тургула десем, бияктан шаштырып атат, салышым керек экен деп. Анан бир 5-10 минуттан ичинде эле барып калдык. Барсак уже магазинге жетип, терминалга акчаны салган атыптыр. Ошол жерден барып жолугушуп, булар алдайт, мошенниктер деп баягылар менен жолугуп, апасын чакырыптыр, ошол окуя болгондогулардын. Кыскасы ошол бир 4-5 тууганы жоголуп калган экен. Эми терминалга салып аткан жерден барып калып, анан чогулуп түшүндүрмө жүргүзүп, ушундай болгон, бизди укканбыз, билебиз, булар мошенниктер, звонок кылышат, аңарга байланышып көргүлө, аңарга чалып көргүлө деп чалдыртып эметсек, эч кандай эч нерсе окуя болгон эмес. Булар Бишкекке жол тартып кетаткан экен. Ошол сапарын улап кете берген, жакшы элебиз. Эмне болуп атасыңар, тынччылыкпы деп кайра өздөрүнөн сурап калды. Ошол анан сак болуңуздар. Баягы Россиядан бир передача келип калды. Балаң салып берди, атаң салып берди, ошого акча сал, азыр таможняда турабыз дегендер мошенниктер. Машина сүзүп кетти, атаң сүзүп кетти, балаң сүзүп кетти, мындай болду. Азыр бүтүрүш керек, милицияга алып кирип кетти, телефон өчүк, байланышпа, биз менен байланыш дегендер дагы мошенниктер. Дагы бир приздерди утуп алдыңар, Билайндан же болбосо башкадан утуп алдыңар дегендер мошенниктер. Бул нерсени биз башыбыздан өткөргөнбүз, ошону биз дагы ошол билбеген адамдар алданып калбаш үчүн ушул видеону эметтик, таратып бөлүшүп коесуздар. Менин оюмча, эми кээ бир инсандарга бул пайда алып келет деп ойлойбуз. Эскертүү момундарга пайда берет дейт. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Аллах ыраазы болсун сиздерден.